2 жылдан бери ошол мектеп окуучуларын кошо алып чыгып катыштырып, андан сырткары жалпы ошол райондун элин жалпы көбүрөөк камтыганга аракет кылып атабыз. Ошол 4 жалпы билим берүүчү мектепке, андан сырткары районубуздагы 13 мектепке, мындан сырткары бала бакчаларыбызга дагы ошол барып, жеринен барып семинар өткөзүп, жаратылышты кантип коргош керек, экологияга кандай аяр мамиле жасаш керек деп ошол келечек муундарын окутууда бир топ таасирлүү жакшы нерселерди жасап атат деп ойлойм. Мен ушу Чолпон Ата айылынын жараны катары муну колдойм. Жаратылыш бардыгыбызга керек. Алатай мамлекеттик жаратылыш паркы курулгандан бери Узун Акмат суусунда балык кармаган браконьерлер азайды. Баягы мурда жок болуп кеткен ээликтер кээде айылдын тегерегине чейин түшүп келип атышат. Токойдун ичиндеги жана кыргоол дегендер аябай көбөйдү. Негизинен бул өзөндүн жаратылышы биздин келечектеги муундарыбыз үчүн калтыра турган жакшы нерсе. Акцияны чын дилимден колдойм. Жыл сайын, мезгил сайын ушинтип айлананы көрктөндүрүү, тазалыкты сактоо үчүн балдарыбыз менен биргеликте тазалык акцияларын уюштуруп турабыз. Бүгүнкү акция бирок өзгөчө акция болуп атат. Анткенин себеби бизге кошулуп бүгүнкү акциянын демилгеси чоң деңгээлде уюштуруп аткан бул проон болуп атат. Ушул Тоостор районубуздун территориясындагы жаныбарларды жана өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоп калуу максатында иштеп келем. Ушул эл менен тыгыз байланышта болуп, браконьерликке каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келем. Бул жерде жаратылышыбыз кооз жана ушундай таза болгондуктан келечек жаш муундарга ушул жаратылышыбызды таза жана кооз бойдон өткөрүп берүү максатым бар.